Сайгактын мүйүздөрүн контрабандалык жол менен ташуу иштерине бөгөт коюлду. УКМК тарабынан контрабандалык ишке каршы күрөшүү боюнча иш-чаранын жүрүшүндө жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында жоголуп кетүү коркунучунда турган 160 килограмм 845 даана сайгак мүйүздөрү Казакстандан Кытайга жаныбарлар дүйнөсүнүн объектилерин мыйзамсыз сатуу жана ташуу аракети аныкталып бөгөт коюлду. Жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жана ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында сайгак мүйүздөрү Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз киргизилип, Кытайга контрабандалык жол менен алынып бара жатканы аныкталган. Негизги кылмышкерлер мыйзамсыз жүк ташып бара жаткан жеринен кармалган. Улуттук илимдер академиясынан жана жаратылыш ресурстар министрлигинен чакырылган эксперттер экология жана техникалык көзөмөлдү кылдат экспертизанын жыйынтыгында бул мүйүздөр сайгактын мүйүздөрүнө таандык экени тастыкталган. Айта кетсек, өткөн кылымда өлкөдө сайгактар дээрлик толугу менен жок болгон. Азыр эл аралык кызыл китепке жок болуу алдында турган түрлөр статусу менен киргизилген. Сайгактар Казакстанда, Батыш Монголияда, Өзбекстанда жана Орусиянын Астрахан облусу менен Калмакияда жашайт. УКМК тарабынан зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө, ошондой эле сайгактын мүйүздөрүн мыйзамсыз ташууга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери да жүрүп жатат. УКМК жаныбарларга, анын ичинде эл аралык кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылуу өлкө мыйзамдарына ылайык жазык жана административдик жоопкерчиликке тартууга алып келерин эскертет.